Чингис Ильяс Ходжибаевич, ГКМБ распространила пресс-релиз о том, что якобы ваш отец, известный как Дед Хасан или прокурор, отрекся от участия в криминальных группировках. Вот мы хотим вашу версию событий узнать. Так ли это, когда-то он участвовал? Знали ли вы об этом, если это так? Расскажите, пожалуйста. Мен өзім билишим боюнча, жана мен атамдан укканым боюнча, мен атамды дагы өзүм билем. Атам эч качан кылмыштуу топторго тиешеси болгон эмес. Аны ошо УКМКнын тараткан видеодо дагы өз сөзүндө айтып атат. Мен эч качан кылмыштуу топторго тиешем болгон эмес, тиешем дагы жок депчи. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашайм деп атат ал видеодо. Анан ушул айрым жанагы соц тармактарда адамдар чыгарып атышат, ошо жанагы кылмыштуу топтон баш тарттым деди депчи. Бирок ошол видеону карап чыкса, ал жерде ошо мен жана жогоруда айтып кеткендей, кылмыштуу топко тиешем болгон эмес деп айтып атат да. Ушул убакытка чейин Кыргыз Республикасынын закондорунда жашап келгенбиз, жашай беребиз. Эч кандай кылмыштуу топторго мен эч кандай тиешем жок. То есть, в принципе, никаких мероприятий в отношении него ГКМБ не могло проводить? Его позвали, да. Менин атам азыр 60 жашка чыкты, 60 жашка чыкканда административдик жоопкерчиликке тартылган эмес да. Кылмыш жоопкерчилигин айтпай эле коелу. Ошол эч кандай кылмыштуу топторго тиешеси болгон эмес. А откуда взялись вот эти вот, грубо говоря, клички Дед Хасан или прокурор? Бул кличкаларды жанагы шайлоо учурунда биздин оппоненттердин жакындары, мурунку милициянын кызматкери Аваз Абраимов деген бар. Бүгүнкү күндө издөдө жүрөт, 3 жылдан бери качып жүрөт. Мына эсиңиздерде болсо, 2-3 күн мурун Баткен областынын губернаторунун кеңешчиси да кармалды. Ошол Баткен областынын губернаторунун кеңешчисин дагы ошол жолго ошол киши түртүп койду да. Сөзүмдү кыскача айтканда, ошол киши ошол өзүнүн кылмыштуу жанагы кыймыл аракеттерине ошол кишини да кошуп койду. Анан азыр бүгүнкү күндө дагы издөдө жүрүп, ушул иштерди кылып атат да. Биздин атыбызды жөн эле каралап, ошондой фейк аккаунттардан чыгарган. Ар бир адам өзүнүн күнөөсү жок болсо, келип туруп, ушу тергөө органдарында, соттун алдында өзүнүн күнөөлүү эместигин далилдеп акталат да. Издөдө качып 3 жылдан бери жүрбөйчү. Ошол кишилер ушундай жалган маалыматтар таратып койгон да. Так, а на видео что говорит ваш отец? Мага коюлган Дед Хасан жана прокурор кличкаларына мен баш тартамын, андай менде кличкалар болгон эмес. Менин атым Ильяс Кожо. Видеодо ошол жерде айтып атат, мага коюлган жана кличкаларды мен билбеймин. Менин атамдын аты Ильяс Кожо, өзү деле ошентип айтып атпайбы? Менин атым Ильяс Кожо деп. Кылмыштуу топторго эч кандай тиешем жок, тиешем болгон эмес. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашап келгенмин. Мындан ары да Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашаймын деп ошол видеодо айтып атат. Көпчүлүгү ал видеону карабай эле ошондой бир ойдо калып калды окшойт да. Жок. Мен өзүм дагы укук коргоо органдарында иштеп, ак кызмат кылып, мына бүгүнкү күндө дагы ошол элдин өкүлү болуп отурам. Бир дагы мына мамлекеттик кызматтын жетекчилерине өзүмдүн кызыкчылыгымдагы бир кайрылууларды берген эмесмин. Ушул бүткүл Лейлек районунун Сүлүктүү шаарынын элинин көйгөйлөрүн айтып, ошолор боюнча кайрылып келатам. Мына азыр бир дагы мамлекеттик кызматкер мени ошол өзүнүн бир маселесин чечип бердим деп айтканга негиз жок да. Мен ушу элдин талабын талашып, эл үчүн эле иштеп келатам, мыйзамдарды жазып ошол. То есть, когда сотрудники ГКМБ снимали на видео вашего отца, они говорили, что это видео кому будет показано? Эми видеону кимге көрсөтөбүз деген боюнча билбейм, эми ошону бул 1,5 ай мурун болгон да. Видеону тарткандачы. Бүгүнкү күндө жанагы анча маалымат булактар кармалды деп жазып атат. Бул
маалымат да, жалган маалымат да. Ну и последний вопрос. А почему вы думаете, если это было в октябре еще, сейчас только ГКМБ распространяет эту информацию? Билбейм, аны эми өздөрүнө суроо бериш керек го.